Жалпы ушул умрадагы зияратчылар Сабыр тоосуна келдик. Бұл Сабыр тоосу Кабанын түштүк тарабында жайгашкан жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям досу Абу Бакр радиаллаху анх менен биргеликте ушул жерге көчүп келишип, ушул жерде 3 түн түнөгөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Азыр Арафат тоосуна жол алдык иншалла. Арафат тоосуна барып, ал жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай амалдар кылган, ошолор тууралуу баяндап беребиз. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр мына экинчи зияратыбыз болуп атат. Бул жакта Арафат тоосу, мына өзүңүздөр көрүп турган тоо. Андан кийин Рахмат тоосу деп коет экен. Cebrail aleyhisselam Adam aleyhisselamdı uşul Arafat örönünü alıp gelip sen bul ayaldı tanıdın mı dep oba enebizdi көрсөткөндө Adam aleyhisselam bir kança vakit tanыбай турган. Elestetiңиздер 100 жыл бою көрбөгөн адамыны дароо тааный алган эмес Адам алейхиссалам. Бир аз тургандан кийин 3 жолу кайра кайталап сураганда ооба мен тааныдым деген. Ошондуктан бул жер Арафат деп аталып калган. Адам алейхиссалам менен Obay enebizдің dualarının kabul bolungan jeri, tobalarının kabul bolungan jeri. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Кызмат саякаты Умра компаниясы менен башталган сапар, кичи ажылык, мына экинчи күнү биздин ажылар менен жалпы ушул умрадагы зияратчылар Сабыр тоосуна келдик. Бул тоонун чоо жайы, тарыхы, жалпы эле ушул тоо жөнүндө түшүнүктүү биздин ушул ажы башчылар азыр баяндап берет. Бұл Сабыр тоосу Кабанын түштүк тарабында жайгашкан жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мушриктердин аркасынан аңдыган из кубарларын ошолордон изин жашырыш үчүн Кабадан чыгып, Меккеден чыгып туруп бул жакка келген түштүк тарабына. Биринчи. Себеби ошол кезде элдер уккан, бул Мухаммад Мадинага көчөт экен деп угушкан. Мадина шаары болсо Кабанын түндүк тарабында болуп эсептелет. Сабыр тоосу Кабанын түштүк тарабында эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алардын жолдорун адаштырыш үчүн биринчи бул жакка келген. Ушул жерге келип, ушул тоодо 3 түн түнөгөн ушул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Куранда Аллах Таала ушинтип айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва из ямкуру бикаллазина кафару лiyuthbituka ав yaqtuluka ав yukhrijuk. Мына кафирлер дейт, мына мушриктер план түзүп атат. Кыйтыр жаман ойлорун ишке ашырууну пландап атышат дейт. Кандай пландар булар? Liyuthbituka, сени кармап камаш үчүн дейт, кыйнаш үчүн дейт. Ав yaqtuluka, же болбосом сени өлтүрүш үчүн дейт. Ав yukhrijuka, же болбосом сени бул ааламдан чыгарып салыш үчүн ушундай пландар куруп атышат дейт. Ваям куруллах. Ошол мушриктер пландарын куруп атышат, бирок Аллах да планын куруп атат дейт. Аллахтын да планы бар. Аллахтын планы эмне болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга буйрук берген, сен бул жактан чык деп. Хижра буйругу, көчү буйругун берген. Валлах хайрул макрин. Аллах Таала ошол план түзгөндөрдүн дагы эң мыктысы Аллах Таала дейт.
пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям досу Абу Бакр радияллаху анх менен биргеликте ушул жерге көчүп келишип, качып келишип ушул жерге, аркаларынан из кубарлардан издерин жашырып келишип, ушул жерде 3 түн түнөгөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакр радияллаху анхтын баласы Меккеде Каабада элдер менен айланып жүрүп, чогуу ошол жерде жүрүп, элдер эмне деп атат? Бу Мухаммад жөнүндө кандай сөздөр болуп атат? Күндүзү бүт баарын угуп, кечке жуук бул жерге келип, эл ортосунда болгон сөздөр жеткирип турган. Ата ушундай деп атат, пайгамбарым, элдер сиздер тууралуу ушундай деп атат деп болгон окуялар жеткирип турган. Абу Бакр радияллаху анхтын колунда койчусу болгон, койчусу. Бирок ал киши мусулман болгон эмес, отпарас болгон. Мажуси деп коет, отко табынган киши болгон. Ошол койчусу баласы келген изди жашырыш үчүн койлорун жайып келип, кайра жайып кетишкен эле. Койлорун жайып келген кезде ошол үңкүргө чыгып туруп, койлорун сүтүн саап пайгамбарды жеткирип беришкен эле ошол киши. Караңыз. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламдын досу Абу Бакр радияллаху анхтын кызы болгон, Асма деген кызы болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул жерде Мадинага жолго чыгарда, Асма деген кызы бир койдун этин сүрсүтүп, биз бая туздап, кактап мурун ошондой кылчу эле, сүрсүтүп, сүттөрүн алып келип, сууларын алып келип ушул жерге бергенде, бирок кызы, Асма кызы тилекке каршы ошону төөгө өртүш үчүн, өңөрүп алыш үчүн жип алып келгенин унутуп калган экен байкуш. Келип ошол жерге белиндеги байлап турган өзүнүн жибини чыгарат дагы, ортосунан бөлүп туруп, бирөөсү менен этти байлайт, экинчиси менен сүтүнү, суусун байлап бергенде, пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям Асма кызына, Абу Бакр радияллаху анхтын кызына сүйүнчүлөгөн экен. Сага бейиште 2 кур белек кылынат, жаннат курлары деп. Ремендер, жаннат ремендер 2 сагат белек кылынат деп туруп, бунун аты, кайман аты Затун Нитакайн деп коет. 2 кур ээси дегени. Ошо Асма энебиз, Абу Бакр радияллаху анхтын кызы 2 кур ээси болгон. Ушул жерде ошол намдалган. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радияллаху анхтын жардамы менен бир жол башчы тандайт. Из кубарлардан изин жашырып, түштүктөн кайра Макканын түндүгүнө көрөй Мадинага карай көчүп жөнөйт. Бирок ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды өлтүрүш үчүн 100 200 белек коебуз деген элдер. Сурака деген киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аркасынан кууп жетет. Барат. Бирок Абу Бакр радияллаху анху ушунда пайгамбар жакшы көргөндүгү үчүн, "Я Расулаллах, келип атат, жакындап калды" деп ыйлап ийген экен байкуш. Пайгамбарга зыян келбесин деп. Бараткан кезде бир астыга чыга калчу экен, бир артында жүрө калчу экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радияллаху кайрылып, "Не мынчалык кыйналып атасың" десе, "Я Расулаллах, астыга жылганын себеби асты жакта душман көрүнбөй тап экен деп карап атам" дейт. "Артта калганымдын себеби аркабыздан душмандар издеп келбей тап экен, артты карап атам, я Расулаллах. Сизге кыжалат болуп атам мен" дейт. Караң, ушунчалык пайгамбар жакшы көргөн бул инсандар. Ушунчалык жакшы көргөн бул инсандар. Сурака жетип келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө жакын калган кезде, "Я Расулаллах" дейт Абу Бакр радияллаху анху. Жетип келдим мына бизди өлтүрөт деген кезде, Сураканын аты тизесине чейин жерге батып кетет. Сурака токтойт. Пайгамбар менен сүйлөшөт, "Эй Мухаммад" дейт. "Мен чындыгында сени өлтүрүш үчүн келген, бирок ушул жерде менин пикирим өзгөрдү" дейт. "Сен чыныгы пайгамбар экенсиң" дейт. "Бир дуа менен атымды жерге батырып салдың сен" дейт. "Мен ошол жерде мусулман болом" дейт. Сурака ошол жерде мусулман болот. "Бирок мен муну жашырам" дейт. "Меккеге кирем, сени таппай калдым деп айтам, силер дальше кете бергиле" дейт. Караңыз. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Сурака айткан экен, "Я Расулаллах, сиз бүгүнбү, эртеңби, эртеби, кечпи бир күн кайра Маккага келесиз. Макканы кайра аласыз. Бул жерде ислам борбору кыласыз. Ошол кезде менин мусулман экеним тактай турган амандык катыңызды жазып бериңиз" дейт. Амандык катын жазып алат. Амандык катын жазып бергенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Суракага мындай карап туруп, "Ирандын падышасынын колуна таккан билериги сага сонун жараштыр" дейт. Ошол жерде. Арадан 22 жыл өткөндөн кийин, караңыз, арадан 22 жыл өткөндөн кийин Умар радияллаху анху халифа болгон кезде, Иранды басып алып, Иранды мусулман кылган кезде түшкөн олжолорду бөлүштүргөндө падышанын билериги Суракага туш келет. 22 жылдан кийин. Караңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мужизасы бул. Мына ушул тоодо биз автобус менен келгенде, мына тоолор көрүп атасыздар. Неме көрүнгөн менен бул жерде басуу жүрүү аябай кыйын. Аябай кыйын. Ошол доордун шарттары боюнча азыр автобус менен келип атабыз, кайра автобус менен кетип калабыз. Ичинде кондиционери бар. Ал кезде андай мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Сиз менен бизди бактылуу болсун" деп Аллахтын нияматына, Аллахтын жаннатына
Аллахтың жамалыны көрүүгө булар жетишсин деп ушундай жан курбан кылган сахабалар малдарыны курбан кылышкан баары. Мына ушундай ыйык жерлерге келдик. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Канча мактоо айтсак дагы, канча шүгүр айтсак дагы бул неаматты бергенин шүгүрчүлүгүн биз атай албайбыз, толуктай албайбыз бул нерсени. Имам Раббани Кудуса сирру ушинтип айтат. Таби айи лисанин уадди шукра хазихи ниъматул узма дейт. Мен кайсы тилим менен Аллахтын мага берген чоң неаматтарын шүгүрчүлүгүн өтөй алам мен дейт. Кайсы тилим менен өтөй алам мен? Ушу күнөөкөр тилим менен өтөймүн мен дейт. Баарыбыздын күнөөбүз бар. Пачкалап упаковкалап жыйып койгонбуз. Убагында аз деле кылып аткандырбыз, Аллах Таала мындан кылбаганын насип кылсын иншалла. Ошончо күнөөкөр оозубуз менен биз Аллах Тааланын бизге берген неаматтарына кантип шүгүр кылабыз? Шүгүрчүлүгүн кантип өтөйбүз? Ойлондура турган маселе негизи. Урматтуу жамаат. Аллах Таала шүгүр кыла албасак дагы ошо шүгүр кылган инсандар катарында болууну насип кылсын иншалла. Алла ыраазы болсун. Көп деле убактыңыздарды албайлы. Мындан кийин бара турган жерлерибизге улантабыз иншалла. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, умра амалдарыбыз уланып атат, зыяраттарыбыз уланып атат. Азыр саур тоосунан кайттык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радиаллаху анху менен Меккеден Мадинага көчүп аткан кезде хижрат кылган үңкүрдөн кайтып, ошол тоодан кайтып, азыр Арафат тоосуна жол алдык иншалла. Арафат тоосуна барып, ал жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай амалдар кылган, ошолор тууралуу баяндап беребиз. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр мына экинчи зыяратыбыз болуп атат. Бул жакта Арафат тоосу, мына өзүңүздөр көрүп турган тоо. Андан кийин Рахмат тоосу деп коет экен. Бул жер Арафат экен. Азыр жеринен барып дагы бул жакта умра башчылары кенен маалымат берет. Азыр биз ошол тарапты көздөй жөө баратабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Чексиз Аллах Таалага мактоолор, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салату ва саламдар болсун. Мынакей Аллах насип кылып биз Арафат өрөөнүндө турабыз. Бул жердин Арафа деп аталып калышынын бир канча себептери бар. Ал себептерден бирөөсү Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам менен биргеликте, баласы менен биргеликте Каабатулланы түктөп башынан курган. Ага чейин Каабанын кайсыл жерде болгону белгисиз болуп, Адам алейхиссаламдан кийин Нух алейхиссаламдан дүйнөнү топон суу каттагандан кийин Каабанын жери белгисиз болуп калган. Ошондо Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссалам Каабаны куруп бүткөндөн кийин Аллаху Тааланын буйругу менен Ибрахим алейхиссалам бардык инсаниятты, бүтүндөй махлукатты, жан жаратылышты Каабага келип, Аллахтын үйүнө келип ибадат кылууга чакырганда Жабраил алейхиссалам, периште Жабраил алейхиссалам Ибрахим алейхиссаламга ажылык аткарыла турган жерлерди бир катар түшүндүргөн. Ошондо Жабраил алейхиссалам ушул Арафат жергесиге келип, "Хал Арафта, сен бул Арафатты билесиңби, үйрөндүңбү, ажылык амалдарды үйрөндүңбү?" дегенде Ибрахим алейхиссалам Арафты "Ооба, үйрөндүм" дегендиктен бул жерде Арафат өрөөнү деп аталган. Бул Арафат бир тоо эмес, урматтуу жамаат. Арафат бир өрөөн, 12 километрди түзгөн өрөөн. Биз азыр Рахмат тоосунда турабыз. Ушул Арафат өрөөнүнүн ичиндеги Рахмат тоосу болуп эсептелет бул. Ибрахим алейхиссалам бир риваятка көрө ошондой. Бир риваятка көрө Адам алейхиссалам менен Оба энебиз бейиште кетирген катасынын айынан жер бетиге түшүрүлгөндө Адам алейхиссалам Индиядагы Шри-Ланка деген аралга түшүрүлгөн. Оба энебиз болсо, Хава энебиз болсо Жидда шаарыга түшүрүлгөн. Алар бири-бирини издешип, бир риваятка көрө 100 жыл, бир риваятка көрө 150 жыл бири-биrini табай алышкан эмес.
Ошондо Жабраил алейхиссалам Адам алейхиссаламды ушул Арафат өрөөнүнө алып келип, сен бул аялды тааныдыңбы деп оба энебизди көрсөткөндө, Адам алейхиссалам бир канча убакыт тааныбай турган. Элестетиңиздер, 100 жыл бою көрбөгөн адамыны дароо тааный алган эмес Адам алейхиссалам. Бир аз тургандан кийин 3 жолу кайра кайталап сураганда, ооба мен тааныдым деген. Ошондуктан бул жер Арафат деп аталып калган. Адам алейхиссалам менен Обай энебиздин дуаларынын кабыл болунган жери, тобаларынын кабыл болунган жери. Ушул жерге келгенде Адам алейхиссалам асманды караса, ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах деген сөздү көргөн. Ошондо ла илаха иллаллах, кудайчалар жок, жалгыз гана Аллах бар, аны түшүндүм. Бирок Мухаммадар Расулуллах, Мухаммад Аллах Тааланын элчиси жана кулу деген сөзгө мен түшүнбөдүм. Ал ким дегенде, Аллаху Таала бул акыретте келе турган үммөтүнүн чоңдугу менен, шапаатынын көптүгү менен жана бул алам анын урматыга жаратылган Мухаммад деп эскергенде, о Аллах, ушул акыркы заманда келе турган Мухаммаддын урматыга мени кечире көрө Аллахым. Бейиште кетирген ката кемчилигибиз үчүн ушул жерде биздин тобаларыбызды кабыл кыл Аллахым. Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна. Раббана заламна. Аллахым, биз бүгүн өзүбүзгө зулум келтирип койдук. Биз билип билбей күнөө иштеп койдук. Эгерде сен бизди кечирбесең, биз адашкандардан болобуз деп Аллах Таалага дуа кылганда, Аллаху Таала пайгамбарыбыздын урматыга Адам алейхиссалам менен о энебиздин дуасын ушул жерде тобасыны кабыл кылган экен. Арафат өрөөнүндө. Ошондой эле бул Арафат өрөөнүнүн маанилүүсү, эгерде кайсыл бир киши Курбан айтта ажылыкка келе турган болсо, Курбан ажылыктын 2 шарты бар. Бирөөсү маалум болгон, белгилүү болгон убакытта Арафа, Курбан айттан 1 күн алдын Арафат күнү деп аталган күндө ушул Арафат өрөөнүндө түнөшү, Арафат өрөөнүндө туруусу зарыл, парз болуп эсептелет. Эгер кайсыл бир ажы келип Кабаны 10 жолу умра кылса дагы, бирок Арафат күнү келип Арафатта турбай кое турган болсо, ал ажы болуп эсептелбейт. Анын себеби ушундай. Адам алейхиссалам Индиядан келип Аллах Таала буйруган Мекке шаарына кирип келгенде, Адам алейхиссаламды Аллаху Таала кече устазыбыз айткандай эле Кабаны түктөгөн. Периштелер адам баласы 30 киши аран көтөрө турган таштарды периштелер алып келип 7 кабат жердин астына пайдубал курган Кабанын. Бүгүнкү күнгө чейин ошол пайдубал турат. Анын үстүнө курган таштар менен 5 тоодон таш алып курган Адам алейхиссалам. Лубнан тоосу, Туру Зайта, Туру Сина, Жуди, Хира тоолорундан таштарды алып келип Адам алейхиссалам Кабаны түктөгөн. Кабаны курган, биринчи таваф кылган. Жаратыл адамдардын арасында Адам алейхиссалам биринчи таваф кылган. Ошондо 5 тоодон алынып жатканда Арафат өрөөнүндөгү ушул Арафаттагы Жабали Рахмат тоосу ушунчалык ызаланган экен. Жанакы таштардан алып атканда бардык тоолордон ошол 5 тоодон алынды. Ыйык болгон Аллахтын үйүгө менден кыпындай болсо дагы таш алынган жок деп капаланганда Аллаху Таала ушул Арафат өрөөнүгө айткан экен. Эгерде кыямат кайымга чейинки келе турган момун мусулмандар сенин жериңде турмайынча мен алардын ажылыгына кабыл кылбаймын деген экен. Көрдүңүздөр? Себеби Адам алейхиссалам ошол 5 тоодон алып жатканда ушул Арафат өрөөнү кичикпейлүүлүк кылып, мен тоолордон эң асты көлөмүм эң аз болгон тоолор болсом, менден Аллахым буйрубаса керек, мен Аллахтын үйүнө эч кандай салымым кошулбай калса керек деп кичикпейлүүлүк кылгандыктан Аллаху Таала ага ушундай даража берип коюптур. Кыямат кайымга чейин келе турган момун мусулмандар ажылык кыла турган болсо, сенин өрөөңүндө турмайынча мен ажылыгына кабыл кылбаймын деген. Караңыздар, демек биз дагы кичикпейлүүлүк кылсак,
biz dagы Allah Taala'nın janında jupunu jönököy bola turgan bolsak, Allah Taala eç kaçan bizi kaytarbayt, kuruк kaytarbayt. Эми пайгамбарыбыздын кыска өтөлүү тарыхы көп негизинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүрүндө 4 жолу умра аткарган. 1 жолу ажылык аткарган. Пайгамбарыбыздын акыркы жашоосунда, акыркы жылында 9-хижрат жылында ажылык парз кылынган. Өзү бара албай, келе албай Абу Бакр радиаллаху анхунун жетекчилиги менен бул жер ажылык 1 жолу Абу Бакр радиаллаху анхунун жетекчилиги менен ажылык уюштурулган. 2 жылы пайгамбарыбыз өзү биргеликте 120 000 сахаба менен биргеликте ушул жерге келип Арафат күнү Арафатта түнөгөн. Пайгамбарыбыздын чатыры ушул Масжиди Сахра деп коет. Мына ушул Жабали Рахма, Рахмат тоосунун этегинде жайгашкан жерге пайгамбарыбыз ошол жерде турган. Эрте менен кечинге чейин. Пешин менен асыр убактысынын маңдайыбызда турат Намира мечити, мунаралары чыгып турат, көрүп турсаңыздар керек. Пешин менен асыр намазыны пайгамбарыбыз пешин убактында ушул жерде бириктирип, келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыркы кутбасын ушул жерде окуган. Астайду билла, бул жерде ушул аят түшкөн. Ал-яума акмалту лакум. Бүгүн силердин диниңерди толук кылдым, силер ушул динди менен ыраазы болгула деген. Ушундай аян түшкөндө бардыгы сүйүнүп, биз мындан тартып шариатты толук жашайт экенбиз. Аллахтын берген буйрук тыюларыны толук жашайт экенбиз деп баары сүйүнүп, көдөнүндөрүнө кубаныч батпай турганда алардын ичинде башкача ойлонгон, динди башкача жашаган, ар дайым пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанынан ажырабаган киши Абу Бакр радиаллаху анху көз жаш төгүп жатат эле. Себеби ал түшүнгөн бул дүйнөгө динди жеткирүү милдетини аткаруу үчүн келген кишинин демек милдети дагы бүтүптүр. Шариат толук бизге жеткирилген болсо, демек анын дагы милдети бүткөндүктөн ал дагы бул дүйнөдөн көч кылат экен. Бул дүйнөдөн кетип, жалган дүйнөдөн кетип, Аллахтын жаныга кетет экен деп көз жаш төгүп турган эле. Караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дал ушул жерде бир нерсени да эскертип коелу. Пайгамбарыбыз ушул рахмат тоосуга чыккан эмес экен. Себеби Адам алейхиссаламга рахмат, мээрим көзү менен Аллах карап, ушул жерде Адам алейхиссаламдын тообасыны кечиргендиктен пайгамбарыбыздагы бу рахмат тоосу Аллах Тааланын мээрими түшкөн жерде өзүнүн касва төбөсүндө туруп хутба окуп, бир дагы жерге түшкөн эмес экен. Себеби Адам алейхиссаламга рахмат, мээрим түшкөн жерге мен бутум менен баспайын деген урмат менен пайгамбарыбыз чыккан эмес экен. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз, баары агып чыгып атат. Бирок негизинде бул жерге чыгуу туура келбейт бизге. Ошол сары баннерлерди дагы окусаңыздар, астыга жазып койгон. Бул жерге пайгамбарыбыз чыккан эмес. Сен дагы урмат көрсөтсөң, сен да чыкпа деп. Ошондуктан биз чыкпайбыз бул жерге. Бул жерде пайгамбарыбыз айтат: эгерде кимде ким Арафат күнүндө Арафа жергесинде туруп, өзүнүн кетирген ката кемчиликтеринге Аллах Таалага алакан ачып, дуа кылып, Аллах Тааладан тооба кылып тообасыны сурана турган болсо, дуасыны бүтүргөндөн кийин, Арафаттан ажырагандан кийин ушул тообам кабыл болду экен. Мен каттуу күнөө иштеп койдум эле өмүрүмдө. Бардыгыбыздын ичибизде эртерээк ислам динини таанысам болбойт беле? Эртерээк намазга баштасам болбойт беле? Ушул жаман адатымды эртерээк таштасам болбойт беле деп арман кылган нерселерибиз бар. Ошого тооба кылып туруп, кайра кайтып кетип атып, ушул чоң кылган күнөөм кечирилди бекен деп күмөнгө түшүп калган болсо, ал чоң күнөөнү иштеген болот дейт пайгамбарыбыз. Демек, бул жерде туруп кылынган дуалар кабыл болот. Аллаху Таала Кур'анда айтып атат: "Вала тaqnatu min rahmatillah." Аллах Тааланын мээриминден үмүттү үзбөгүлө дейт. Албетте биз Аллах Тааланын мээриминден үмүт кыла турган болсок, иншалла биз бул жерлерде чын ихлас менен, берилүү менен Аллахка дуа кыла турган болсок, Аллах Таала сөзсүз түрдө биздин дуаларыбызды кабыл кылат. Иншалла бул жерде биз Арафатка келүүбүздүн негизги ар бир нерсенин максаты бар. Бул жерде биз сиздерге маалыматты толук жеткизейли, башыңыздарга маалымат куяйлы эмес, балким бул жерден бир сабак алып кетейли деп келдик. Бул окуялардан ар биринен сабак ала турган нерсебиз, урматтуу жамаат,
эң эле негизги сабак ала турган нерсебиз бул жерде биз Аллахтын пендеси экендигибизди жана бүтүн ажылар 5 миллиондой адамдар келет дагы бардыгы ихрамга кирген абалда Арафатка келип Аллах буйругандыгы үчүн Аллах Таала бир эле Адам алейхиссаламдын урматыга ушул жерлерде турууну бизге фарз кылып койгондуктан биз мен Аллахым сен керек болсо тоо таштын үстүндө күндүн ысыгында тур десең мен турамын. Мен ыраазымын. О Алла, мен сени сага өзүмдүн денемди, тулку боюмду, бүтүндөй акыл пикиримди бардыгыны сага тапшырдым деген сөз. Бул жерге келүүдөн максат. Бул жерге келип жер тырмап, бул жерге келип эртең менен кечке чыкпай дуа кыл деген эмес, намаз оку деген эмес. Болгону ушул жерге туруп Аллахтын буйругу экен. Мен турамын, ысык болобу, кандай болот ушул жерде туруу буйругуну берди деп туруп койсок, Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүз кечирилген абалда Махшар майданында, Арасат деген жергесинде Махшар майданында баарыбыз топтолобуз. Бардыгыбыз топтолуп, Адам алейхиссаламдан тартып кыямат кайымга чейинки келген бүтүндөй инсандар бардыгы топтолгон кезде күн найза бою келгенде бардыгыбыз суроого тартылабыз. Жооп беребиз ар бир кылган амалыбыз үчүн. Аллах Таала Куранда айтып атат: "Я айюхал инсан, ма гаррака би раббикал карим." Эй инсан, сага не болуп атат? Кереметтүү болгон Аллах Таалага неге бой көтөрүп атасың дейт. Неге биз бул күнгө чейин Аллах бизге 5 убакыт намазды парз кылса дагы, биз Аллах бизге мээримдүүлүк кылып, махлукаттардын арасында эң сулуу кылып жаратып койсо дагы, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү махлукаттарды бизге кызматчы кылып койсо дагы, эмнеге биз Аллахка каршы чыгып атабыз? Эмнеге биз Аллахтын буйруган нерсесиге каршы чыгып, Аллахтын буйруган нерсесин аткарбай келатабыз деген ойдо неге бизге Аллах ушунчалык мал мүлк берсе дагы, неге бизди махлукаттардын арасында эң сулуу кылып жаратып койсо дагы, бүтүндөй мал мүлктү, бүтүндөй деңизди, жан жаныбарды бизге кызматчы кылып койсо дагы, биз дагы деле көзүбүз ачылбай жатат. Эмне үчүн? Дагы Аллахтан бир нерсе күтүп атабызбы? Же Аллах бизге карызбы? Урматтуу жамаат. Албетте. Ошондуктан биз бул жерде чыныгы Аллахтын кулу экендигибизди, биз бир кул экендигибизди, биз Аллахтын жардамчысы, же болосо биз Аллах Таала бизден карыз болгондугу үчүн биз келген жокпуз. Аллах Таала бизге эч нерсени берүүгө милдеттүү эмес. Балким биз Аллахка карыз болгондугубуз үчүн, балким биз Аллахтын бир кулу болгондугубуз үчүн бул жерге келип отурабыз. Ушуну биз тан алышыбыз керек. Кул экендигибизди чын жүрөктөн тан алышыбыз керек биз бул жерлерде. Урматтуу жамаат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул жерде туруп акыркы кутбасында айткан. Пайгамбарыбыз: "Мен билбеймин, кийинки жылы келе аламбы, келе албаймбы, бул жашоодо боломбу, болбоймбу, бирок силерге эскертет урганым, ажырымга түшпөгүлө. Эч кандай арабтын, ажамдан, арабтын башка улуттан үстөмдүгү жок. Бир каранын актан, актын карадан эч кандай үстөмдүгү жок. Индаллахи аткакум, жалгыз гана Аллахтын жанында үстөм кыла тур, Аллахтын жанында кадырлуу болгон кишилер, алар таква болгон инсандар гана" деген. Ошондуктан ар бир кылган амалыбызда таквалык менен кылсак, иншалла ким болбойлу, илимибиз болсун, болбосун, китеп көп окуган болойлу, болбойлу, билимибиз ал болсун, болбосун, бирок Аллахка таквалык кылдыкпы, Аллахтын жанында эң жакшы адам сизсиз. Куда каласа. Аллах Таалам кечиресиздер, убактыңыздарды көп алып койдук. Аллах Таалам кылган амалдарыңыздарды кабыл кылсын, тобаларыңыздарды кабыл кылсын. Ушул жерде алаканы ачып, чын ихлас менен Каабаны карап дуа кылайлы. Амин. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин, ва салату ва саламу аля сайидина Мухаммади ва аля алихи ва сахби аджмаин. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت أرحم الراحمين أنت مولانا تكرم الأكرمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah'ım uşul жерде жамаатыбыз алаканы ачып,
сага жалынып жалбарып, бардыгы узак жакындан сенин разычылыгың үчүн гана ушул жерде турабыз, я Аллахым. Бизди кечирилген абалда, биздин тобаларыбыз кабыл кылынган абалда кайра кайтууну насип кыла көргүн, я Рабби. Ушинтип умрага келип сенин Арафат жергеңде турабыз, я Аллахым. Ажылыкта дагы ихрамдарды кийген абалда, ихрамдардын үстүндө ушул жерде сага алакан ачып дуа кылууну баарыбызга насип кылган болун. Я Раббим, бардыгыбыздын, ар бирибиздин ушул жамаатыбыздын өзүнчө бир дарды бар. Ар бирибиздин өзүбүзгө жараша проблемабыз бар. Аллахым, ушуларды чечкен абалда ким балалуу болбой аткан болсо, перзенттүү болбой аткан болсо, перзенттүү болууну өзүң насип кыла көргүн, я Раббим. Ушул жерлерге жөнөтүүгө себепчи болгон балдарынын ушул жерге келүүсүгө себепчи болгон кимдер боло турган болсо, ошолордун дагы бул жерлерге келип зыярат кылып, сага толук кулчулук кылууну Аллахым насип кылган болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар бирахматика я архамар рахимин.